Ассаламу алейкум достор, биз Ош шаарындабыз. Тротуар менен басып келаткан адамдардын арасында машиналар айдап өтөт экен да. Анан ар жактан легкая конструкция менен өзүлөрү салып чыгарып алыптыр да туугандар. Саламатсызбы. Газпол эмнеге ичинде турат эжеке? Ушул мойкасын кетесиз да. Мынакей. Ушул мисалы азыр тротуар менен кетип баратат да. Бул здание именно ушул сыртта чыгып кеткен да. Ош глав архитектура оставляет за собой отмены данного заключения дейт. Бул жер деген азыр получается незаконно. Муну дагы салып алышкан, анан баягы мыйзамсыз курулуш деген нерсе. Ош глав архитектура, Оштун санэпидемстанциясы ушундай кафелерди, ушундай жерлерди жашоочуларыбызга ачып жашнакай кылып берип коймуңуздар. Туугандар, баягыдай эле өз паңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум достор, биз Ош шаарындабыз. Ушул бул жерде Экспресс Плюс деген бир ашкана бар экен. Анан ушул ашкананы сырты алдыгараак пешеходко чыгып калыптыр да. Ошондо бул жерде тротуар менен басып келаткан адамдардын арасында машиналар айдап өтөт экен да. Анан ар жактан легкая конструкция менен өзүлөрү салып чыгарып алыптыр да туугандар. Ошону азыр сурап коелук деп баратабыз. Саламатсызбы. Кандайсыңар? Десакыр берүүчүмүн Мардаданов. Денсаулыктарыңыз жакшы? Халат, бахила, чепчик кыйындар барбы? Кандайсыздар? Жакшы. Что атасыздар? Жок да, халат, бахила, чепчик. Те барбы? Бар. Какта? Не? Халат, бахила, чепчик кыйын барбы? Жок. Кандай что атасыздар? Жакшы? Газпол эмнеге ичинде турат эжеке? Шарманы көшүп чыгабыз да. А эмнеге ичинде турат? Бул мына жерде турат да, ошол жерден күйдүрүп тамызабыз. Бул жарылып кетсечи? Өчүрөбүз да, мынакка карап өчүрүп коебуз, кийин табызып коебуз. Жарылып кетсе өчүрүп коесузбу? Жок, өзү өчүк турат го дейм. Жок, ичине вообще карман болбойт. Билесизби? Хозяин ошол жерге койгон жок, биз ошол жерде иштетебиз да. Жок, вообще болбойт, ичине койгонго. Сыртка чыгарыш керек болчу. Саламатсызбы. Ону, эжеке. Муну өзүңдөн сүртүп албайсыңарбы? Өзүңдөн сүртүп тазалап албайсыңарбы? Муну сүртүп эле тазалагам. Эмнеде туруп ошол Бул жарылат эжеке, бул жерде де май болуп атпайбы, көрдүңүзбү? Тетигин баардыгын чачырап туруп жарылат бул. Могул жакта кичинекей балдардын баары өтөт атат тротуарданчы. А бул тамактарыңарды эмнеге үстүн жаппайсыздар? Жайда. Бул жакта ким? Администратор барбы? Бул жердин ээси ким? Иә. Ишчибиз да. Жаны түшүнүп атам мен. Ошол өзүңүздөргө мындай ылайыктуу шарттарды түзүп алыңыздар да. Ошону айтып атам мен. Сиздин көзүңүзгө таза көрүнүп аткандар, бирок сан норма деген нерсе бар да. Онун бүт баарын тең үстүн жабыш керек. Качан жазалды эле? Азырда жасалган 1,5 саат болуп калды түшкөнүнө. Жөн биз билбейбиз да качан жазалган. Олар да койчу, вытяжканы ич. Билесиз? Алейкум ассалам. Умар ака. Кандайсыз? Жакшыбы? Ассаламу алейкум. Жакшы. Кудайга шүгүр. Баскочу. Могу эмне бул жак жабасыңарбы? Жок, сыртта. Эмнеге ичинде турат? Телефонда бирөө прямойдо турат. Туугандар, карап коюңуздар. Телефондон айтам, тиякта бирөө прямой менен сөйлөшөт. Так? Сөйлөшөттүңүздар беле. Телефонду вообще киргизгенге болбойт. Монун үстүн бүт тазалап, сонун кылып албайсыңарбы? Бул жер Экспресс Плюс деген жер, Санкнижкаларыңыз барбы? Бар. Товарное соседство деген нерсе бар. Полностью отсутствует. Бул эмне жыттам кеткен эже? Окей. Майонез пе эмне? Олар жыттам кетип турушат. Бул даяр тамак экен.
тигилер дагы ошолорду салып берет. Негизи чеки менен меники аралашкан болбойт. Даяр тамак менен ондай бышкан быш элекеттер да бар экен. Монусу быш элек экен, быш элек экен. Ылдыйраак көрсөтсөң, бул жагын туугандар балалар бышкан да уже. Анан чеки жанында турганда ошого салып беришет да, получается. Чакырбайсыздарбы? Ким бар? Администратор. Администрациядан. Иә. Бул жер ушундай сонун экен, а? Отуруп жейге. Эже келбейсиздерби? Мен келдім ғой, дагы эмне дейм? Ошо сураттайм. Бул жер неси? Эси жок да бул жака кетти. Жо администрация ушул жерге жоопкерчилик ким алат? Бул жерде каргаралар келгенде отуруп тамак ичишсе. Жайда ойногон кетти эле да. Иә. Жайда ойногон кеткен. Ким? Администратор ушул жердин эси жок эле да азырчы. Азыр экөөңүздөр эле жөн эле. Азыр бияқта мойкада бир эже иштеп атат, ошо үчүн. Мойкаңыз кайерде? Мойкаңыз каягынан кел. Тештен кирет. Арка эшик каяка чыгат? Ол сыртка чыгат. Ары сырткабы? Сыртка сурларды алып чыгып кетишет. А бул этажга чыгып атпайбы? Ол этажга да чыгат. Бул жерде дагы бир кухнялар бар дейт, этаждын ичинде. Жок, бизде жок. Айтып атышпайбы бияктан ичинде бар деп? Жок, бул этаж бизге карап. Бизге карап мындай тургундар. Бизге карап ача башка эле квартиранттар бар. Ачып караңыз. Башка эле бирөөлөр жашайт. Башка эле бирөөлөр жашайт. Артқа шықты тегі бұл жан. Бұл жан. Шыл мойкасын ертесі да. Оштун санапедим станциясы. Иште отосыз дейсиңер. Мынаке. Кухняда турат. Жакынан көрсөт койчу. Бул домдун ичинде айтып атам. Домдун ичинде эже кетип калды. Домдун ичиндечи бир кухня бар турбайбы дагы? Ошону сурап атам. Бизде ушул жерде да иштейбиз да биз. Жок, тигил жактан тамак жасап келесиңерби? Ушул жерде жасап. Саматсыр. Иә. Ичкерде газдарды жасайбыз. Ошол жакта элеби? А тиги берки тамагыштарчы кайсыл жактан жасайсыз? Жо ар жактан алып келе турбайсызбы выпечкаларды, да? Кайсы пишкалар? Жок, бул домдон, ушул домдордун арасында. Жерден эле пиширабыз тамактарды, газ Менен менен экинчи этаж уже бул адам жесен жашайт Эгер жакта. адам десек, Жок, бизге келип түшкөн маалыматтар боюнча ошондой да, бул жерде деген бир кухнядан чыгарып атасыңар да. Жок, биз башында иштеп жетишпегенден хозяин куш болгон да. Ошо төрөгөндө бизде үйдөн айтып ошондой эле пишип берген өзүнүн үйүнүн ичинен. А так азыр өзү бар жокто өзү стояк өзү неме. Бул жактанбы? Ооба, ошо. Азыр бул жерде ким мындай жоопкерчилик алат ушул жакта кардарыларга келгенде отурганда? Эмне жөн эле ушинтип эле таштап кетпедисиздер? Өзү иш бою балдар көп ошо неме боюнча келет, балдар темеси боюнча иштейт. Сиздер тиги бул жерде мойкада иштейсиздер, Мойкада иштейсиздер, Бул жериңизди тазалап, соңун болуңуз, жеке. Ооба, эми эми жыйнап атабыз да, бет өткөздүк. Ошо. Эми бул кетти. Жакшы болуңуздар. Ой, Анан тетигил жагыңарды айтып койгула. Бул жердин ошол эсине немеге сыртка чыгып кетиптир. Сырткачы. Жүрсөңүз көрсөтөйүн. Мына бул жерди айтып атам. Бул жер. Ошол сыртка чыгып кетиптир да. Сыртта турат. Мындай карасаңыз. Көрсөң Россия. Тондар мындай болуп атат да. Тигил менен эле мындай теңештирип караганда эле тетигил зданиялар менен. Алар да по идее сыртка чыгып кеткен да. Машинаны тартсаң. Ушул мисалы азыр тротуар менен кетип баратат да. Болуңар. Бол здание именно. Мына бону контейнер коюп алгансыңар да. Сыртка чыгарып. Ошол сыртка чыгып кеткен да. бул ашык жабылган бошунда сыртка чыккан, Бул бизге хозяин билет. Иә. Хозяин билет да, менен. Сиз эмессизби хозяин бул жерде? Точнобы? Өзүм зорго жүрсөм каяқта хозяин болоюн. Мен ушул жерде чүптө сиздики болот деп ойлоп атам да. Меники болсо жооп бербейм. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш.
Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы дареги Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Бу торттурду каяктан аласыңар? Бизге бирөө жасап кип берет ака. Каяктан? А? Каяктан? Бизге жасап алып келип Сертификат берет да. соответствия барбы? Ошо бир келип жасап келет да. Ошо сертификат соответствия барбы? Азыр билбеккен бир айтабызго бир жумага хозяиныбыз жайлы ойногону Жок, кеткен. эми алып келип берет деп атпайсыңар. Алып Ооба, келип алып келип берет, качан эми келди эле бул? Булбу бүгүн саар менен келген. Ошо саар менен эртең мененби? Эртең саат 10:00 келген. Эртең келсе мунун кагаздары бар болуш керек болчу. Сертификат соответствия. Ошол келип туруп, алып келип туруп таштап кетиш керек да. Бул соответственно налог төкпөйт силер. Сатканда ККМ барбы силерде? Неме кыйынчык ал элекпиз. Ала элексиңерби? Жок. Значит, незаконно вы работаете вообще. Негизи. Эч кандай асылган Таштап койдум деген. эч кандай асылган жерим жок. Просто мен сиздерге мыйзамды айтып берип атам да, эжеке. Жок, хозяин неме таштап койдум деген. Не? Бай, залмени таштап анан алат ким болду? Ошондой таштап койдум деген. Аке, туугандар, сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн азыр айтып берип коеюн. Мунун үстүндө жазылыш керек болчу, маркировка чапталыш керек, кайсыл жактан чыгат, эмне болуп чыгат, составында эмнелер бар. Анан фирманын аты кыргызча, орусча, биз таможня союзда болгондон кийин ошонун бүт бар менен ушул жерде сизге информация туруш керек болчу. Номери да туруш керек болчу ушул жерде жеке. Биз чалып туруп сурасак дегилер айтыш керек болчу. Булар соответственно силер мисалы кичинекей балачы ошол жерден жетти да, алып берди да. Ал отравление болуп калды. Сиздер жоопкерчилик аласыздарбы? Ошон үчүн сертификат соответствия болуш керек обязательно. Документ болуш керек. Силер мону мисалы мыйзамсыз сатып атасыздар азыр. Сатканга болбойт да, по фактиге алгандан кийин. Монусу деле, мону каяктан жасайсыздар? Бардыгын бир адам жасап келет. Каякта жазалат? Эмне болуп жазалат, билесиздерби? Анан кантип сатасыздар сиздер? Элдин ден соолугу да бул. Элдин ден соолугу да бул. Бирок мындай кылабыз да, уже бүгүн эртең эме болду. Неме кылып кайра сразу эле обратно кайтарабыз. Свежий сатабыз бирок биз дагычы. Мен айтып атпайм. Свежий сатабыз дегениңер менен силер билбейсиңер кандай акыбалда жазалып аткан. Не сахардагыларын көрдүңүздөр беле? Ооба, көргөн биз эми Кандай гана жерлердин баарын тартып жүрөбүз. Көрсөңүздөр анан ошого ылайык иштегиле да, тетигиле эгерде жарылып кетсе, ошол хозяиниңер сизди эмне кайра тирилтип болмок беле жеке. Бул жерде иштеп атасыздар, сизчи акча табайын депчи. Анан газ баллон турат дегиңер. Карасаңар, канча жол газ баллон жарылат? Көрүп атасыздарбы? Кандай болуп атканын. Тем более майдын жанында турат дегиңер. Бул жеринде шаурма жасашат экен, ана мына бул май эмнеге колдоносуңар буну? Фрешки сескалына пиширилат. Азыр жуабыз муну төгүп. Анан ошол май чачырайт да бугачы. Конечно. Бул жагында да эмне фри жасайсыңарбы? Оң качан алмаштырыңар эле акыркы жолу? Бир эле жолу алмаштырасыңарбы? Бирлеп пишират, ошо эле. Аргалгычы капкара болуп кетти май. Жок, ого котлет пиширадык да. Котлетке. Котлет да. Котлет пиширганда чыкташпы. Бул мындай да. Айта берип да фильм тешилип калмай болду. Ондай нерселер, эмне магнитпи? Магнитпесин жөнүндө. Болчу. Оло балон. Болчу. Оло менен ашыкча нерселер. Иә. Ашыкча нерселер. Жок, ошол ашыкча нерселер деген кухнянын ичинде турбаш керек. Кухнянын өзүнүн сан нормалары бар эжеке. Ошол менен кылгыла. Буларды каяктан аласыңар? Оларды сатып алабыз. Каяктан сатып аласыңар? Сертификат соответствия барбы? Силер вообще эгерде сиздердин ККМиңер жок болсо, мындай санэпидемстанциядан уруксат барбы? Иштегениңерге? Санкинчикаларыбыз бар? Уруксат кагаздары? Жок. Onu турлайын деп неме? Onu неме уруксат кагаздар эми хозяин өзүндө болот да. Биз бул жердечи келип эле сатып, анан даярдап эле Жок, ошол айтып Жок, ошон айтып атпайбы? Ошон үчүн ушул жерге деген бир адамды калтырыш керек болчу да. Сиздердин биз азыр эми убактылуучу улам бизден суранды. Барып келейинчи, апам жанына барып келейинчи, ал айда жашайт.
кылып берип деген атканда анан кийин сурангандан биз макул деп калып калганбыз. Болсо постоянно эле ушул жерде өзүнчө. азыр сиз экөөсү турбайсызбы ушул Ооба. жерде, чизеке? Ушул жер вообще незаконно построено, билесиңерби? Ооба. Ушул кухняны бар. Ошондо Ош глав архитектурага кайрылдым. Ушул жерди сиздер карап коюшуңар керек да. Анан ушул ар жагынан чыксаң азыр көрсөтүп коеюн кененирээк. Можем пройти. Бул жерден келип туруп, достор, мына машиналар монт перекресткке токтойт. Токтоп туруп анан ары көздөй. Мындайынан булар деген чыгып кеткен да. Бакты көздөй. Бул жер по идее тротуар болуш керек болчу, анан машина жүргөн жол. Тигине элдер басып бартат, ошондой болуш керек болчу. Андан кийин бул жагында машина жүргөн жол болуш керек болчу да. А булар болсо бери чыгып кетиптир да. В случае возникновения спора между соседями, Ошглав архитектура оставляет за собой отмены данного заключения дейт. Ушундай экен да, туугандар. Бул жактагылар мурун кол коюп беришиптир. Андан кийин азыр болсо бул жердин бизге кереги жок деп атышыптыр да. Анан в случае возникновения Ошглав архитектура өзү жазган да. Значит, бул жер деген азыр получается незаконно. Вот тут проход должен быть, по идее. Ага. Машинага проход получить. Бол жерден, да? Раньше он был. А Ага. сейчас, видите, вот это и вот это. И какая машина здесь проедет? Ни одна не проедет, даже Тику не проедет. Кызып салган турбайбы, Это да. тоже незаконно же. Ага. Я думаю, Это получается булар чыгарылышыптыр да, мына вообще чыгарып алган жака. Ага. Мына алды эле чыгарып алган жака. Бул эшигин алдын чыгарыптыр, тигил чыгарыптыр. Мындай навес кылып салышкан турбайбы? Ооба. Ага. А бул кайсы? А тигил магазин турбайбы тиги? Буяк магазин. Ага. Да. Бывший Данком үй. Ага. Ал жөнөкөй эле үй болсо керек. Ошондо тигил светофордун жанынан чыкпаш керек. Вообще нельзя. Только кириш керек Да, только машина. кириш керек. Даже Да. любой приемщик деле айтат, бизди штрафовать этет дескечи. А. Анан биз бияктан кантип чыгабыз десек, бар алам дейт да. А бияктан менде выход болуш керек го десем, не мои проблемы, на эки үй тосуп болсо кантип чыгасың деп. Я как тогда быть? А булар кандай жилой домдун аркасын үй кылып алганбы? Кадимкидей эле жер Ну да, тапкан. получается так. И что с эта сторона, и так видно же, говорит, а как? Вот, то салышкан, и тут ничего даже нету, а зачем она им? Он говорю, машинага проход кылып кой деген адам жок да. Проход кылып койсо хотя бы уже будет логично. Вот так я буду. Бул жактан житель. Если я отсюда еду, житель может сюда заехать, без проблем перепарковаться. А так, если я захочу парковаться, получается, наверное, айлантып бияктан киришим керек. Ладно, ага, кире берем. А чыккан каяктан чыгам? Чыкканы мен мосттон барып айланып келишим керек. Постоянно. Мосттон барып, Дагы башка выход бар. Бирөкөлөр айтат, бияктан кирсең, нарактан чык деп. Бияктан чыга турсаң, мен драм театрдан чыгышым керек. Драм театрды эле билесиз. Ошондой эле ситуация. Улица есть. Машина өтүш керек. Но эки жактан кайта эле тосуп койгон. Ал жакта деле, бул жакта деле. Бул маселе эч качан эч ким менен шешилген эмес маселе да. Постоянно ушундай. Ошону биз жана Ошглав архитектурага кайрылып атканбыз да. Ушундай жерлерди ачып, бул жакта жителдер бизге кайрылды да. Ошол жакта деген тротуарда болуш керек. Анан машина жүргөндө болуш керек, отдельно. А беркилер болсо пристройка кылышкан, ар бир. Ошону айтып атабыз биз. Бул жерден анда машина чыгыш керек, мына турбай. Вот, да. Турбай. А выхода нету. Да. Туугандар келип туруп, жаңы элеки бул жактагы жашоочу айтып кеткендегидей, муну дагы салып алышкан, анан бул 7-үй экен. Биз адрестерин жазып коебуз, бул дагы чыгарып алган. Буякта камералар да бар экен, ушинтип карайт экен. Ошондой достор. Баягы мыйзамсыз курулуш деген нерсе. Ошглав архитектура, Оштун санэпидемстанциясы ушундай кафелерди, ушундай жерлерди жашоочуларыбызга ачып, жашынакай кылып берип коюңуздар. Бизди ушул жака, ушул жердин жашоочулары чакырды. Туугандар баягыдай эле өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер.